Мен Тыныбеков Болот Тыныбекович, Бишкек ТЭЦ-те металлдар жана ширетүү лабораториясында иштейм. Лабораторияда 2014-жылдан бери иштейм. Лабораториянын жумушун кыска айтып кетсем, Бишкек ТЭЦ-тин оборудованиясы полный ремонтко чыкканда же бир авариялык токтотуулар болгондо деле ушу Бишкек ТЭЦ-ке келген болгон темир ошонун баары биздин көзөмөлдөн өтүп, анан кийин складка бөлүнөт. Ошол эле бир жерде ремонт кылып атканда ошол жерге бөлүнүп берилет. Андан сырткары дагы жумуштар бүткөндөн кийин, ошо сварочный работа бүткөндөн кийин дагы бизден контроль болот. Лабораторияда өзү бүтүн 13 киши иштейт. Мисалы биздики группа дефектоскопии, неразрушающий контроль деп айтылат. Биз ошол сварканы бузбай текшеребиз. Ультра үн менен магнитный дефектоскопия кылып текшеребиз. Капиллярный метод бар. Андан бизден сырткары дагы разрушающий метод лаборатория бар. Алар уже темирди бузуп текшеришет. Вибродиагностика группасы бар. Ал жерде да жигиттер оборудованиянын айланып турган бөлүктөрүн вибрациясын текшерип, андан сырткары дагы оператор термисттер бар. Ар бир кесиптин өзүнүн эмеси бар, жоопкерчилиги бар. Анан биздин жумушта ошо аябай жоопкерчиликтүү деп эсептейм. Себеп дегенде ушундай чоң давленияда иштеп аткан нерселерди текшерип келебиз. Өзүнүн дагы башка нюанстар бар. Работа на высоте болуп калат. Ал жерге предохранительный поястар менен илинип алып, текшерген да учурлар болот. Чаң вибрацияга кирип иштейсиң. Котелдун мисалы экранный трубы текшерип калганда, сыртынан эле текшерип кетип калсаң, ал толук контроль болбой калат. 50% текшерилип калат. Анан ичине кирип, ал жерде биз эле кирип антебиз деген эмес, сварщиктер да кирип ошол жерди бизге чейин варит этет. Анан артынан биз кирип текшерип чыгабыз. Ошо полный контроль болот. Мен эми ушул кесипти тандап, ушул кесиптин ээси болуп калганыма абдан кубанычтамын. Ушу биздин жумушубуздун артынан ушу Бишкектин тургундарына, үйлөрүнө жылуулук, свет барып турат. Ошо элиме ушинтип пайдам тийип атканыма абдан кубанычтамын. Өз жумушумду сүйөм.